Гүлчы айылындагы 24 койкалуу күндүзгү стационар. Мында 2 мобилдик топ иштеп, күнүнө кеминде 20га жакын чалуу түшөт. Аталган жайда оорунун жеңил түрү менен жабыркагандар келип дарыланышат. Илдеттин жеңил түрү менен жабыркаган Нускайым Пиримбердиева 6 күндөн бери 118 кызматындагы күндүзгү стационарга келип дарыланууда. Айтымында күнүнө 2 рет ийне алган бейтаптын абалы күн сайын жакшы болуп жатат. Көбүк бронхиттем болгон экенмин, ошодон бир тамчы эми башталган экен, ошодон эле алдым. Жакшы болуп калдым. Күндүзгү стационарлардын иштегени аябай жакшы эле иштеп атат. Немелер деле жакшы. Аябай жакшы карап атышат. 118 кызматы экинчи толкунга карата ишке түшкөн. Курулушу жеңил конструкция менен башталган дарылоо бөлүмүндө 2 дарыгер 2 медайым кызмат көрсөтөт. Күндүзгү стационар деп айтылганы менен Кызыл аймакта дарыгерлер 24 саат бою иштешет. Азыр бизде күнүнө 40 немебиз бар, пациентибиз бар. Ошо эртең менен келип, 2 малдан укол алып кетишет. Буякта 4 больнойбуз бар, азыр ошолор. Ошо келип кетип. Күнү түнү иштеп атабыз азыр 118 кызматында. Ошо Канча орунду анан мед жабдыктар кандай? Мед жабдыктар баары жакшы, баары шарт түзүлгөн. Мобилдик топтун дагы бир милдети аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылган бейтаптардын абалы оор болсо, жугуштуу оорулар ооруканасына ыкчам жеткирүү. Айтымдарында оор абалдагылары Ош шаарына жөнөткөн учурлары каттала элек. Учурда Гүлчы айылында бейтаптарга орун тартыштыгы жок. Азыркы тапта 24 койкалуу бул жерде азыркы дневной стационарга бул жакта Супутунун деп коет, бул жакта жатаканасында 36 койкабыз бар. Медресе мечитинде 28 койкабыз бар. Бул жерде бардык шарттары менен, жылуулук менен камсыз болгон азыркы кезде, дары-дармек менен баардыгы камсыз болгон, эч кандай жетишсиздиктер жок. 5 консультация иштеп атат бул жердечи. Жетиштүү баары. Бул жакка наркы кабинетибиз бул орто абалдагылар, ал жакка отдельно койгонбуз 2 консультация. Бул жакта үчөөсүн иштетип жатабыз. Мындан сырткары алайдагы жугуштуу оорулар ооруканасында 100 орун даяр. Учурда 50 жаран дарыланып жатат. Арасында илдеттин оор түрүнө кабылгандар да бар. Жугуштуу оорулар ооруканасы Алай аймактык ооруканасында жайгашкандыктан эми аны бөлүп чыгып каралууда. Ал үчүн 60 орундуу ооруканага ылайыкташкан мектеп тибиндеги эски имарат оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.